ал адам менен келишим түзүп сатып алгандар болчу. Чаткалда деп ырдап атышат, Аксыда, Акталада. Ошо уруксат сурабагандан тышкары менин аранжировкам менен ырдагандар да болуп атат да. Алар штраф төлөп калат же мыйзам чегинде жооп берип калышат да. Болбойсуңбу, төлөбөйсүңбү, сен ырдым эмне кыласың дегендер бар да. Чаткалда деп ырдаган кыздыкын алдырдым. Болбой эле тойлордо ырдап жүрүптүр. Эми алар деле мыйзам чегинде жооп бериши мүмкүн. Кыргызстанда бир Фарида Кырбосова, например, ырдайт. Мен эле төрөбөй коеюн деп аткан жокмун да. Негизичи атайын больной точкага тийген адамдар бар. Оозуң силикон депчи. Мен эч бир бетиме бычак тийгизген эмесмин. Жаман көрөм мен андай нерсени. Үйлөнгөн менен үйлөнбөгөн ооз билинет, Мен үйлөнгөн деп турам. Амансызбы Соло тобунун көрүүчүсү, кезектеги маекти сиздерге сунуштайбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз эстрада ырчысы, маданияттын мыкты кызматкери Фарида Карбосова эжекебиз бүгүнкү биздин маектешибиз болот. Саламатсызбы эже, кош келиңиз. Саламатчылык. Маанаңыз жакшыбы? Жакшы, азыркыдай. Көпчүлүк жерден сиздин маектериңизди көрө албайт экенбиз эжеке. Анан бир гана чыгармачылык менен иштеп жүргөн, мындай талыкпай эмгектенип жүргөн инсан катары сизди тааныйбыз. Анан быйыл дагы өзгөчө ошол жаңырларды жазып, мындай өзүңүздүн көрөрмандарыңызды сүйүнүп жаткан учуруңуз. Ошол чыгармачылыгыңыздагы өзүңүзгө өзүңүз кандай баа берип атасыз? Анан эмне түрткү болду ушунча мындай иштешиңизге? Негизи мен баягы бир аз жашым бир аз үдүлөп калганда күйгө тийдим да, ачыгын эле айтыш керек анычы. Анан ошол учурда мен биздин үйлпөт той болгондон кийин менде толтура чалуулар болду интервью алганга. Мен аны бергим келген жок. Анткени мен билем, баягы эле суроо. Анан күйөөңүз канчада же күйөөңүз кантип таанышып калдыңыз? Анан негизи эле бул менин жашоом өзү жашыруун болгонун каалайм да. Анткени сырдуу болгон, эми бүт эле ырчылар сырдуу болушу керек го. Ар бир нерсени эле бага эме кое бербей деп. Анан мен толтура ар бир жактан, прессалардан интервью сурашты, мен берген эмесмин. Мына биринчи жолу силерге берип атам да. Эксклюзив десек болот экен да. Турмуш кургандан бери биринчи жолу интервьюну силерге берип атам. Ал кандайча болуп атат? Эми Эрлан, сен айтып атпайсыңбы мынтипчи, өзүңүзгө байкалып атабы иштеп атканыңыз депчи. Бул жашоодо сенин жаныңдагы адам сага түрткү берип, сени колдоп, чыгармачылыгыңды колдоп, анан буну ырда, мындай кыл, тиндей кыл деп мени түртүп турган бул жолдошум болуп атат да. Ыр тандоодо дагы ошо жолдошум тандап берип атат мага. Мен ага угузам, ал айтат, буну биринчи ырда, анан буну ырда депчи. Анан Бактияр Байкенин ырларын көп ырдап келем го. Анан ошолордун ичинде дагы ошо мына жолдошум менен үйлөнгөндөн кийин мен уже Бактияр Байкенин 3-4 ырдадым окшойт. Алды элеп сүйүүм, Жылдыздуу түн, анан Таң чолпон жылдызым. Бирок Таң чолпон жылдызымды жаздырар менен эле дагы бул алайлык досума карабадың кетти эле. Ал ыр багылбай жатат да. Ошон үчүн жакшы байкап атасың, бир айда 3-4 ыр жаздырып, бирок баягы 10 күндөп бериш керек болду да. Эми баягы радиого бир жумада берип калып аткан күн болду. Анан бир айда 2 клип тарта калдым. Негизи эле баягы илхом келип атат деп ойлойм да. Мен негизи бир нерсе ишти баштасам, жүрө берем до конца иштепчи. А баштабасам менде деле жалкоолук болуп калат. Мындай бирдеке табит же ыр жакпайт, же өзүмдө жан дүйнөмдө бир нерсе болуп калган учурлар болуп калат да. Ошондуктан азыр Кудайга шүгүр бардыгына. Мени ошо түрткү берип, мени жакшы жака үгүттөп, баардыгы айтып атышат. Эмне жашарып кеткенсиң мынча? Анан жаштыгыңыздын сыры эмнеде деп мени тамашалап калышат. Анан кийин мени тамашалап жакшы күйөө, жакшылык, жаштыктын жакшы нерсеге кадам таштаган, чыгармачылык чөйрөдө жүргөн инсандын жакшы ийгилиги жаралып атса, анда анын жанында жакшы бир тирөөч, жакшы бир колдоо болуп атат деп ойлойм да. Эми меники ошондой. Ошондуктан мен ушинтип айтып атам. Анткени ошо жолдошума ыраазычылыгымды билдирем.
күнү түндө студияда болом, бирок дайым жанымда. Колдоосун Тойдо көрсөтүп турат. дайым жанымда. Ушу мени колдоп, аяп турган ошол жолдошум. Анан Бактияр байкебиздин ырларын көп ырдайм деп калдыңыз да. Ушул негизи эле азыр эми ар бир нерсе мээнеттин аркасына келет да, чоң эмгек жатат. Мисалы кантип сизге эле ыр жазып аткандай сезилет? Бактияр байкенин кантип мындай тилин таап, кантип сүйлөшөсүз? Эми Кантип ырларын сурайсыз? Мына ушул жөнүндө дагы айтып өтсөңүз. мен аябай ошондо кичинекей элем ошо Сүйүүнүн кемесин укканда Бактияр байке менен Оксана Матисакова эжекебиз ырдаган Сүйүүнүн кемесин мындай клип сыяктуу бир эмеде турган. Анан ичимен аябай жакчу ошол ыр. Анан кийин мен 98-жылы Алинче менен бияка шаарга келе бергенде Дворец спортадан концерттен жолугуп калганда мен анда эч кандай ырдай элек элем. Просто Алинче менен барып, анан ошондо Бактияр байке жолугуп, анан мен айттым, ушул Сүйүүнүн кемесин ырдасам болобу десем, ишенесиңби Эрлан, ушундай адам экен, до сих пор мен саламын түз, до сих пор сый мамиледебиз. Мен аябай сыйлайм ушу байкенин мындай жүрөгүн, пейилин аябай урматтап келем да. Ырдай кой, ырдай бер деди да. Анан ошентип ырдайм деп жүрдүм. Анан Алин эженин баягы минус эски ырларын, Акуу белең Айперим, Тобулагым менен биз гастролдоп жүрдүк. 99-98 жылдары бүт Кыргызстанды түрө кыдырып. Анан эле ушул ырды ырдадым мен. Бирок кийинирээк сурап койдум, бирок кийинирээк ырдадым. Анан биринчи сольник концертти берип салдым. Бирок ырларды жаздырдым. Анан толтура ырларды жаздырдым. Анан бул Сүйүүнүн кемеси ошол концерттен кийин катуу кетип калды да. Мындай элге жагып кетти дагы. Уже мен ар бир газеталарга, анда газеталар чыкчу эле го, көп аябай. Жетишпей калдым десем болот да. Анан кийин эле Бактияр байкем менде дагы ырлар бар. Анан Сокулукта жашачу. Бактияр байкенин анан кийинки ырларын алдым. Шумкарым, дагы Жок азын. Экөөнүн аранжировкасын менен мага жасап берди дагы. Үчүнчү Жок азынды мен бияктан Сапар Айбашев жазды. Бирок 1-2 жылдай жазалган аранжировка турду менде Болванкада. Анда Болванкага көчүрүп койчубуз WAV форматында деп, студийный деп. Анан мен Жок азынды ырдасам, Жок азын чыгып кетти. Анан кийин уже 1 жыл өттү. Дагы ырдадым. Дагы ырдасам, дагы кетип калды. Анан Шумкарым кетти. Анан Кантип таанам сендей мага. Ушинтип Бактияр байкенин ырлары кетти. Бирок мен Бактияр байкенин ырларын, Бактияр байке өзү дагы авторский право деп мындай акча бер же сатып ал деген жок. Мен сурап ырдап аттым. Сөзү ону дагы Бактияр байкеники. Бирок ырдасам эле Бактияр байкенин ыры кетип калат да. Ушу менин эле мага жазылгандай же менин стилимби. Анан биз дайым Бактияр байке жолукканда деле айта берет да, эме депчи, менин ырларымды баягы сен эле ырдасаң эле жетип кетет. Бирок ар ким ар кандай подачасы бар дейт да эми. Бирок 10 ырын ырдаптырмын. Мына 9-унда клип бар экен. 9 ырына клип тартып турмун. 10-нчу мына Таң чолпон жылдызым деп айтып атпайм. Таң чолпон жылдызымдан кийин эле Алайлык досум, аны карабадың, ушинтип кетип, аларга мод түрүндө клип тартылып калды дагы. Таң чолпон жылдызым калып кетти да, бирок ага тартам, Кудайым буйруса. Анан дагы бир эме айтып койгум келет. Эми Алайлык досуманын клипи бүтө элек. Бул мод түрүндө баягы ырды пока учурда багып туруу болуп, мод түрүндө клип тартылды. Эми Кудай буйруса жазында Алайдан соң утат келебиз. Алайыкка жете элекпиз, бирок мен болбой эле ортого кошуп кеттим бул эмени, баягы сөздү булай. Бирок Бактияр байкенин бир дагы ыры көмүскөдө калып кеткен жок. Ошо эми аны мен жаңыртып ырдадым да. Бирок Бактияр байке ошого деле ыраазы. Кече Таласта тойдо жолугуп калдык да, чогуу болду. Буй-буйду деле ырдачы деп. Ага чейин Периштем деген ырын сурап, анда да бир тойдон жолугуп калдык. Үйдө той эле. Анан Бактияр байке Периштем деген ырды ырдасам болобу десем, болот деди. Анан кайра мен суроо бердим. Периштем деп эркектер эле ырдап калып, мага болбой калбайбы десем, жок, ал периште бала, периште ангел деп ушинтип ырдай бер деп. Всё, анда Периштемди ырдайм деп ушинтсем эле күлдүрүп койду мени. Буй-буйду деле ырдай берчи депчи. Анан мен күлүп койгом жөн эле. Анан өткөндө Таласта тойдо жолуксак айтып атпайбы? Сенин үнүң хрип, сип бар сенин үнүңдө.
вообще сонун болуп ырдасаң ушуну деп өзүчү жөнүңүзчү дедим, буй-буйдан башкасын ырдайынчы, мен буй-буйду ырдабайм дедим. Балким башкача ылдагы жеткирип популярдуу болуп Жок, кетет. жеткирип коюш керек. Ырды мен мынтип ойлойм да, Бактияр Байкедей кылып буй-буйду эч ким жеткире албайт. Эң жакшы. Сиздин буга чейинки ырларыңызда көбүрөөк муңдуу, кайгылуу ырлар лирика ырдап жүрчүңүз. жаатында болчу. Анан акыркы учурлардагы ырларыңыз мындай адамды бийлете турган, динамикалуу ырларды жазып атат. Буга эмне себеп болуп атат? Анан ошол жогоруда айткан алайлык досума. Ушул ырыңыз жөнүндө билгим келип атат. Мындай Эмне экен, үчүн алайлык досум? азыр ал жөнүндө да айтып берем. Негизи эле бул адам баласы айтып коет го, оорукчан болгондагы өзүбүз башыбыздан бар. Оорукчан кылып өзүң бирөөгө негатив боло берип деле жашооңду ылдый кыла берген деле ошо. Могу ыр дагы ошондой болуп калат экен да. Ырды деле сен муңдуу ырдай берсең, баягы динамичный ырлар жаралбай эле жашооң деле муңдуу сыяктуу болгондой болупчу. Анан мен көбүнчө лирика жаатында ошо жетпей калган сүйүү, анан болбой калдың, анан таштап кеттиң дегенде деле ырдай берчү экенмин, анан ойлоп көрсөм. Анан бул да жашоодогу болуп аткан учурдагы нерсе болуш керек дейм да, баягы динамичный ырдап, эл менен досум деп ырдап. Бул менин кандай десем, азыркы учурдагы жакшы жашоодогу иш десем болот да, тандап аткан ыр десем болот да. Анан негизи могу ушул ырды тандайлы, жаңы ырларды жаздырчы деп ушинтип калды. Анан мага бир ыр интернеттен жагып калды да. Анан эле бирок ал ыр чыга элек, мына 3-чү болуп чыгат. Мен ал ыр жөнүндө да айтып берем да. Ал ыр да силерге барат, Кудай буйруса, бир 10-15 күн ичинде, бирок даяр. Анткени ырлар бир аз мындай болуп турсун дедим, потому что мен бат-баттан жаздырып ийдим да. Анан ушул адамдын ыры да дагы. Анан мага ал кишиге чыктым мен. Жок, биринчи ал айымга жазсам, күйөөсүнүн номерин берди да. Ал күйөөсү ушул алайлык досумдун карабадыңдын, анан учурда мен 3-чү ырдайм сиздерге барат деген аталышын айтпай турайын, ошол ырдын автору. Анан күйөөсүнүн номерин берди, Шыраз Муратдинов агай, Байке, Каракалпакстанда. Анан ал адам экөөбүз сүйлөштүк, анан айтты, бизде ырда авторский право бар. Ыр өзү сатылат, ушундай, мен өзүм баардыгын нотариус менен ушундай деди. Хорошо, анда мага ырларыңызды жөнөтүңүз. Мен ушуну ырдайм десем, менде да бир 2-3 вариант бар, ошону жөнөтөйүн, ошону угуп көргүлөчү деди. Анан мен өзүм жаккан ырды жөнөткөм да, аны жөнөткөн жок. 4-5 ыр жөнөттү мага. 4-5 ыр жөнөттү, ошонун ичинен мага алайлык досум менен карабадың жагып калды. И менин жолдошума да жагып калды. Анан мен сразу айттым, экөөбүз давай угуп көрөлүчү дагы, тиги үчөө жаккан жок. Анан эле жолдошум айтып калды, биринчи могу алайлык досум аны Актауда деп кенди жаздырбайлыбы, анан кийин карабадыңды жаздырабыз депчи. Анан ошентип кайра чыктым ал адамга. Мен ушул 2 ырды, 3-өөн ырдайм, 3-өөн тең меники болсун. Мен акча котороюн деп, биринчи эле 2-өөнүн акчасын котороюн дедим. Договор түзүлдү, паспорт андай мындай, мен паспортумду жөнөттүм, аяк жак ушундай кылып ал ыр алынды. Бирок мен ал ырды аларым менен эле сразу аранжировкага бердим. Сөзүн эмне үчүн алайлык болуп калды дегенге суроо келетпесиз, ошол жерин айтып коеюн. Бул ырды алганда мен аябай эме кылдым. Кандай кылып ырдасам болот депчи. Анан эми досум бар менин таласта, мен өзүм таластамын. Болбой калат да. Анан мен өзүм Алайда эң жакын курбум бар. Давлетжан, мен Сары деп коем. Ошол курбумдун менин үйүмдө да жашачу көбү тигинге чейин. Мен ошол курбумдун көп жакшы нерселери менин жүрөгүмдө калган. Алайдын Корул деген айылынан. Анан мен талантка айттым, талант сен деле тааныйсың го Сарыны. Сары дейм да. Десем эле, анда Алайга деп ырдабайсыңбы деди да. Анан кийин эле ырдап үйдөн сөзүн өзүм жазып. Эми аябай тим эле мен сөз жазам дегенден эмес, эми баардык кара не деп койчу эле? Кара сөз менен Кара сөз менен эле досум бар менен Алайда деп. Анан
мен ал досума сюрприз кылып турдум, айткан жокмун, бирок мен айтып койдум, сага жакында ыр арнап чыгарам деп ушинтип күлүп койгон. Анан эле алайды жаздыргандан кийин аранжировкасын Ильяс жасап берди, сведёнка голос дагы Ильяс Абдразаков кылды. А мен бир эле ырдап салдым да. Өзүм таң калдым да, негедир баягы бир эме келет экен бир учурдачы. Анан бир эле ырдап салдым. Жолдошума да жакты. Анан кийин бир күн, 2 күндөн кийин сведёнкасы бүттү, мага жөнөттү, мага аябай жакты. Анан мен сразу авторго жөнөттүм. Эч бир радио эчтеке аймай кабыл элек да. Баягы автор биринчи сынаш керек да. Жөнөтсөм эле автор мага ушундай сөздөрдү айтты. Молодец, бул именно сенин ырың болуптур, үнүңө отуруптур. Болду, токтобо, дагы толтура ырлар бар. Иште азаматсың, Фари деп мен аябай эме кылып койдум. Анан видео эме менен дагы жакшы тилектерин айтышты Инабат айым экөө. Анан ошентип алайга деп ыр жазылды. Анан мен өзүм өтө эме адаммын да, бат нерсени кылып, чётко кылып, ушундай кыла коюш керек. Анан клип тарта коеюн деп мен уже режиссерлорго билет менен Ошко алайга учайлы деп калганбыз. Анан ошол учурда чөп саргайып кетиптир да. Чөптөр саргайып, жакшы жайлоолордун красотасы кетип калыптыр да. Анан мага ушундай совет айтышты. Кийинки жылы майда эле тартайлы. Даже ал ырга ушунчалык жолборс жүрөк дегендери чын экен. Аябай мындай сыйга бекем, ушундай патриот адамдар экен, алайлык бир туугандар. Көп спонсорлор чыкты. Анан ошонун ичинен дагы бир эжекебиз менен мен аябай жакшы алакамаймын дедим. Ошол адамды Кудай буйрса ошо май айында жакшы кылып алайдын өзүнөн сонун жерлерин тартып келебиз да. Анан Токотер жерин айтканда, бул ырдын баягы ар бир ырчынын ырды алганда автордон алып, анан кийин патентке берип, биз деген авторский права деген бар го. Анан ушул ырды мен авторский права кылып, ал адам менен келишим түзүп сатып алган ыр болчу. Бирок учурда ушул ырды Чаткалда деп ырдап атышат, Аксыда, Акталада деп, анан Алайда деп да ырдап атышат. Анан мен айтып кете турган нерсем мындай да. Сизден уруксат сурабайды. Уруксат сураган жок. Еще уруксат сурабагандан тышкары менин аранжировкам менен ырдагандар да болуп атат да. Анан кайра мени жаман көрүшкөндөр болуп атат да. Эми бул ыр менен чектелбейбиз да дегендейчи. Эми бул жерде мындай да, ырчынын эч качан эмгегин, мээнетин мынтип туруп тебелеп же өзү башкача кылып сөзүн буруп ушинтип жазып ырдабаш керек да. Ал патенттен же авторский праваны кылып алгандан кийин мен баардык жактан мыйзам чегинде чара көрүп койсом, алар өздөрүнө минус болуп калат да. Алар штраф төлөп калат же мыйзам чегинде жооп берип калышат да. Эми кээ бирлерине айтсам түшүнүп, унчукпай эле алып коюп атышат да. Болду, бул авторский право бар экенин билген эмеспиз деп ушундай болду. Кээ бирлер болсо, эмне биз ырдасак болбойт бекен, эчтеке болбойт дегендер болуп атат да. Даже мени интернетке кээ бирлери салып коюп атышат. Мен ушун үчүн Карбосо үчүн алып койдум ырымды депчи. Негизи сен деле Эрлан оюңду айтсаң, ар бир ырчы ырды аларда автор менен иштешип турпан алат. Артка минус болбош керек да. Мен дагы бир жолу айтам. Бактияр Байкен мага эч качан ырын саткан эмес. Бактияр Байкенин ырын азыр менден башка дагы толтуралар ырдап жүрөт. Бактияр Байкен только колун ачып койгон. Ар кимдин өзүнүн подачасы, ар ким өзүнүн стили менен ырдайт, ырдай бергиле депчи ырдап атышат. Мен алар деле менден сураган жок, ырдап аткандар. Автордон сурабайлы, менден кийин ырдаган дагы алды элепсиз Фариджи ушуну ырдасак болобу деп сураган жок, ал барып автордон сурашты. Автор макул деди, ырдашты. А мен бирөөнүн ырын ырдай турган болсом, ошо ырдаган адамдан дагы сурайм, авторунан дагы сурайм. Мен учурда бир ырды жаздырган жатам дедим го. Ошол ырды популярдуу кылып чыгарган эжекеден сурадым. Алтыным ырдай бер деди. И авторуна сурадым да. Ошентип сурап алып ырдаш керек да. Бул жерде өзүм ыз чууну сүйбөгөн адаммын. Негативди жаман көрөм. Жөн эле бир чырпыр болгон мага жакпайт. Именно мыйзам чегинде келгенде ошо менин ырымды мен ырым болуп калды да, мен сатып алгандан кийин укугум бар. Мына документально бүттүгүн баардыгын мага ар бир формат менен жөнөтүп коюшкан.
мыйзам чегинде жооп берип калыштары мүмкүн да. Анан мен аягында ушуну айтып интервью берип коюуга туура келди. Мен бирөө менен интернет аркылуу урушкум келбейт, же бир нерсе кылып жазып жаман аттуу болгум келбейт. Жөн гана айткым келет, ырды бурмалап, бузуп, анан кийин ошондой эле аранжировканы алып, сурабай, бирөө мен ырдасам болобу деп сурап койсо да сүйүнүп каласың да, антип сурабай туруп ырдагандар болду. Анан чаткалда деп ырдаган кыздыкын алдырдым. Бирок болбой эле тойлордо ырдап жүрүптүр. Эми алар деле мыйзам чегинде жооп бериши мүмкүн. Анан кийин Эгер токтобосо өзүңүздүн ушул окууңузду пайдаланып ооба, чара көрөсүзбү? чара көрөм. Чаткалда ар кайсы жакта ырдап атпайбы эми? Анан ошону бурмалагандарын үчүн мага эме жазып берди да, өзү колун коюп печать менен нотариустан эме. Буну только ошо Кыргызстанда бир Фарида Кырбосова, например, ырдайт деген сыяктуучу ушундай бүт эмеси менен документально. Анан Казакстанда дагы бирөө ырдаган экен, жигит мырза ырдаган экен. Анан Кыргызстанда мен Өзбекстандан дагы бирөө сурап атат деп түшүнткөн, бирок ким ырдаганын билбейм. Анан YouTube'га негизи, когда правоң бар болсо, булар разрешение берет экен да YouTube'га. Ошол Казакстандагы ырчы жигиттики YouTube'да жүрөт, меники. Анан мага мынтип айтты да, YouTube'дан мен алдырып коя алам дейт да. Я имею право, потому что менде правонун бардыгы дейт. Но мой Instagram, TikTok'то эмелерге салып аткандарга өзүң мыйзам чегинде чара көрө берсең болот деди да. Ошондуктан мен муну эми баягы мындай уруш баштап же бир нерседен эмес, просто эмгекти жебейличи дегеним да. Баалайлы, Баалайлы ошо. Мынтип деле эме кылган эмесмин менчи. Ошо өзүмдү мага өзү айтты, ушинтип интервью бериңизчи деди. Баарына жеткиликтүү болсун, ар бириси менен. Айтыңызчы деди, өзү мына кече айтты. Бир жакшы журналист эме кылып алып туруп, өзүңүз интервью берип, лентаңызга баарына салыңыз. Если ошону угуппай ошондой нерсе боло турган болсо, анда чара көрө бериңиз деди. Менин бүт эмем бар деди. Демек, Фарида эже, азыр болсо сиз мындай жалпы ушул ырдап жүргөндөргө мындай эскертип кайрылып аткан учуруңуз, эгер мындан кийин дагы ушул маектен кийин дагы укпай эле өзүнүн билемдик менен ырдап, сиздин мээнетиңизди, эмгегиңизди жокко чыгаргандар болсо, анда мыйзам чегинде жооп берет. Жооп берет. Жакшы. Анан көп учурда, мисалы, сизди эми өзүңүз дагы айтып калдыңыз, көпчүлүк эл дагы билет, чындап эле мындай конфликтке барбайсыз, хайп дегенден такыр алыпсыз, өзүңүздүн. Анан мындай го, болбой эле эл алдына жүргөндөн кийин кептер, сөздөр, кызыгуулар боло берет, өзүңүз жогоруда айткандай. Жолдошуңуз тууралуу качан турмушка чыкканыңыз эмне болгонуңчу? Азыр качан төрөйсүң? Не жүрөсүң? Болбойсуңбу, төрөбөйсүңбү? Сен ырды эмне кыласың дегендер бар да. Эми ар кимдин бирөөнүн жарыгы бир үйгө күйбөйт деген сөз бар го, ошон үчүн мен эле төрөбөй коеюн деп аткан жокмун да, негизичи. Анан ошондой баягы атайын больной точкага тийген адамдар бар. Сен ырды эмне кыласың? Ырдабай сен төрө, жашың өтүп баратат деген темалар бар да. Эми ал нерсенин баарына мен балам мынчага чыгып калмаган, мен балам анан мен мынтип ооруп калдым, же болбой калды, же түшүп калды деп бир нерсени айта бербейсиң да. Анан ал бир нерсе менин эле ичимдеги жан дүйнөм ооруган нерседен, ошон үчүн Кудайым берди көп жолу, дагы берет. Сиздин буга чейинки көздөр сүйлөшүп калганда айттыңыз эле, жакшы болду кийин жана оозун жазаткандар чыгып кетип, оозум азылгандар токтоп калышты. Болбосо мурда менин эң биринчи ушул оозуңду жасаткансың, силикон деп жаза беришчи да, оозуң силикон депчи. Негизи андай эмес болчу, туурабы? Жок. Мени даже көзүн жазатышты деп ойлошту да. Мен эч бир бетиме бычак тийгизген эмесмин. Жаман көрөм мен андай нерсени. Анан мен оозумду тональный свекоптуруп кичирейтип боечумун да. Карандаштын ягына мындай кылып кичирейтип, ушинтип эле же оозумду боебой чыгып, оозуман уялып ушинтерчүмүн да. Анткени баягы көп эле эмне оозуңду силикон кылып деп, бир де-факто деген илгери бир газета бар эле. Ошо бетинин обложкасына чыгып атпаймынбы мен? Чыксам деген. Ошо обложкасына Фарида Карбосованын оозу силиконбу деп туруп чоң темадагы чыгарып коюптур да. Анан кийин ошого мен аябай жаман болгом да. Ал деле көп тиражда чыкты да. Мен айткам, андай теманы зачем коесуң? Негизи элечи андай негизи болбойт да.
мен оозум жазатсам ачыгын айтмакмын. Бирок мен азыр ушундай сүйүнөм ошо азыр жүрөгүм айланып тургандай кылып үйлөп алышат го. Ооба. Сразу билинет, Ооба. Үйлөнгөн менен үйлөнбөгөн ооз билинет, Меники үйлөнгөн деп турам. Эми сиздики табигый экени буга чейин баарыбызга белгилүү болду да. Кийин чыгып анан бул эмелерден бир аз басаңдады окшойт ошондон кийин, Ошондон кийин азыр вообще кенен жылмайып, кенен күлүп. Анткени чын ошондо анан эми азыр болсо мындай беттерди тарттырып же бир нерселер болот атпайбы, мен ал нерсе деген эми жаман нерсеге алып барат да кийин мен ошо Кудай сактасын андай нерсени пока колдоно элекмин, көз пөстү кестире элекмин, май сайды алдырып тияк бияка куйдура элекмин, пока эчтеке кыла элекмин, кылбай эле турайын эми кылбайм дагы да. Каршысыз негизи өзүңүз, Аябай каршымын. Анан өзүм негизи ушу эмени жаман көрөм да. Адам менен алака мамилени аябай жакшы кылган жагат да. Мага бирөөгө жакшы кылганда мен удовольствие алам да. Бирөөгө приятно болсо мен ошого сүйүнүп өзүмдү кудуңда эле бирөөнү жараштыра коюп же ушундайдан эме алам да өзүмчү. Анан эле көңүлүм калып калгандан корком, көңүлүмдү калтырып салгандан корком. Мен аябай өзүм грубая кыз элем. Кандайча бетке айткан бир нерсени. Если бир нерсе жакпай жатса, же бирөө туура эмес калып айтып койду, ошону бетине айтып салып, жаман көрүнүп калчумун да. Анан кийин мен буну токтотподумбу. Болбойт экенби мындай? Жаман көрүнүп калат экенсиң да. Любой жерден жаман көрүнүп калат экенсиң. Ачык айтып коюпчу. Анан акырындап айтпай эле коеюнчу, эми өзү эле билет да, эми Кудай көрүп турат. Айтпай эле коеюнчу деп коюп айтпай калдым да. А так болгон шалп эле бетке айтчумун. Жакпайбы, грубить этип салчумун. Анан өткөндөн кийин бир таанышым жолугуп калып ошол айтат: "Сен өтө назик болуп калыпсың" дейт. Эмнеге десем, "Сен жаман бетке чаба элең го" дейт. Болгондо мынтип айтып, азыр болсо айттым, эми кичине эме возраст болуп, чоңоюп калдым да деп күлүп койдум да. Анан аябай эми менин жолдошум өзү дагы токтоо, мындай бир сырдуу, мындай бирөөгө бир жамандык кылбаган ушундай адам да. Анан ошону көрүп туруп эле анын жанында мен эркектей болуп жүрөм. Негизичи эми жок. Ошол жакшы нукка жакшы жол жака алып келет да. Анткени ал зымпыйып, сүйлөбөй, мындай эметип турса, мен эле далдактап турсам, мен болгондо айтып эле ачык айрым сүйлөп эле ушундай болчумун. Эми жок, мен азыр жасалмалып же мындай токтолуп калдым эмес. Мен аябай мындай эми жаштык кези өттү да. Акыл эсибиз азыр уже акыл эсим күчөп турган учуру да. Көңүл калуу боюнча дагы айтып калдыңыз. Негизи көңүлүңүз калган учур болдубу? Мындай жакын адамдарыңыз, балким достор, сахналаштар. Кантип чыктыңыз бул нерседен? Мен өзүм мындай экенмин да. Адамдар депрессия болсо телефон чукуп же тамак жеп же семирип экен го. Ушундай болот. Өзгөрүүлөр болот экен. Анан нерв болгондо кээ бирлер тамак жей берет экен же ушундай. А мен депрессияга түштүмбү же бир нерсе ой болуп жан дүйнөм ооруп атабы, мен телефондо чукпайт экенмин, телевизордо көрбөйм. Мен только мындай жатып калам да. Бирок ошо эмнени мындай, мен кийин ошону токтотуп баштадым да. Азыр депрессия, мен турмушка чыккан депрессия болбой калдым. Анткени жанымда жолдошум бар. Ал сен дайым жакшы нерселерди айтып, жүр бияка барып келебиз, жүр тияка барып келебиз. Биз өзүбүз азыр дагы бир жумуштарыбыз бар, биз ошо менен элекпиз да. Мага азыр мени көрө албай, мени каргап же мени дагы бирдеке кылып, же мени дагы бирдеке кылып аткан адамдарга убактым жок. Просто мен дайым зикир менен, Кудай менен ошентип жүргөн учурум. Жолдошум 5 маал намаз окуйт. Мен деле ниетим бар намаз окуганга. Жан дүйнөм тартып турат, но чыгармачылыкта болгондон кийин сен намаз окудуңбу? Анда сен сахнаны ташташың керек. Полный жашынакай болуп, жолуңду кийип, 5 маал намазыңды тургузуп, сен үйдө күйөөң тамак жасап ушундай болуш керек да.
Анан намаз окуган адамдарды да көп айтат да, эми ырдабай эле коюш керек депчи, негизичи. Анан убагы келет, Кудайым буюрса, менин да ниетим бар, чын дилден ошо намазга. Бирок намазга чейин мен дайым колуман теспе түшпөйт. Дайым машинамда өзүнчө 2 теспе, үйдө өзүнчө, дайым үйдө унутуп калсам, машинада унутуп калсам, үйдөгү бар. Дайым зикирдин үстүндө Кудайдан ушунчалык кечирим сураш керек да. Анткени биз көп нерсени кылып койгонубузду өзүбүз кылган жокпуз деп ойлой беребиз. Биздин ар бир күндө канча жолу күнөө кетиргенибизди толтура да. Ошондуктан ошо зикир менен Кудайдан ибадат кылып, Кудайдан эле тобо кылып, топук тилеп, шүгүр кылып, только жакшы жак менен эле кылсаң, ишиң боло берет да. Ишиң дагы жакшы болот. Жан дүйнөң оорубай, жан дүйнөң таза болуш керек экен да. Кээ бирлер барго, бетиңе монтип күлүп туруп, мен ошондой адамдардан аябай корком. Ошон үчүн мен эми азыр деле бул экөөбүз берген интервьюга деле толтуралар жазышы мүмкүн. Буга ошол иммунитет пайда болду эмеспи? Мисалы сиз өзүңүз жакшы билесиз, бул маек чыккандан кийин ар кандай пикирлер жазылат. Ооба, мен эми даярсызбы? Карасаң эми ошо ягына келе атпаймынбы? Жок, мындай да. Могу 5 кол тең эмес да. Көрдүңбү? Мени сыйлаган бар, урматтаган бар, ой мени көрө албагандар бар. Может, мени жаман көргөндөр бар. Ошол эле учурда ушул ыр үчүн жаман көргөндөр бар. Оппа дейт да, алар тууган уруктар менен хайт этет да мени. Башка эле эми менен негизи ушул нерсени туура эмес кылып коюшуптур да. Бир адамды 4-5 аккаунт менен колдойт. Бул не деген акмакчылык? Ошол 4-5 аккаунт менен эле тиги адамдын нервине тие берип бирдекелерди жазыпчы. Бул нерсе болбойт да. Бул Кудайга жакпаган иш да. Например, мен ыр боюнча айттым. Ошол эле мага асылган жана төрөбөйсүңбү, сен ырды эмне кыласың деп. Мен жан дүйнөм эмне болуп атканын билбегендер бар да эми. Мен анын баарын айтпайм. Азырынан сага деле ачыгын айтпай элем да. Эмне болгон, эмне. Ал менин эле ичимде, менин жолдошум билет, мен билем. Мен бир туугандарым, ата-энем, мамам билет. Башка эч ким билбейт да. Мен ар кимге отчет бербейм да. Мен мондай депчи. Анан ушул нерселерди угат, анан хайт этишет, дагы башка бир нерселер менен хайт этишет. Анан ошону сен карап тур эми. Макул. Так сен карап турбасаң, бул ыр үчүн деле хайт этишет, көрөсүң го сен ырдан. Ошо Каракалпакстан ырларын жок, Каракалпакстан ыры болгондо дагы буну мен эми өзүмдүн кызылдай акчама сатып алып, өзүм патент кылып, правосын алып ырдап аткан ыр да. Ошон үчүн бул менин окатым, наным десем болот да. Негизи буга чейин дагы айттым эле, негизи катуу иштеп атасыз, байкап атасызбы деп. Эми Кудай буюрса иштеп коеюн. Дагы ырлар барат, Кудай буюрса, дагы ырлар чыгат. Сонун ырлардын үстүндө да иштеп атам. Бир ыр чыгат жакында. Ал ушунчалык интрига кылып кетейин. Ал дагы менин жакшы адам, жолдошума арнап бир жакшы ыр чыгарып атам. Ошол ыр чыгат. Анан кийин дагы жаңы жылга чейин бир дагы 2 ырды иштеп койсом, ошо менен эми жазга чейин жетет. Эң жакшы. Кубанычыңыз жашооңузда көп болсун. Буюрса дагы сонун жакшы жаңылыктар менен келип дагы маектешели. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Анда ардактуу Соло ТVнын көрүүчүсү, бул маек жаккан болсо өзүңүз лайкыңызды басып, пикириңизди жазып коюңуз. Кайрадан кийинки маектерден амандашканча бар болуңуздар.